Ар бир аял затууга турган сабак бейишке кире турган аялдын белгилери. Сахабалар башка падышачылыкка барат. Ал жердегилер башка бир динге отпарастар, мажусилер, отко сыйынгандар. Караса падышасына өзгөчө урмат сыйда болушат. Өзгөчө жүнүнүп, өзгөчө сажда кылып, өзгөчө урмат сыйда болушат. Муну көрүштү дагы эч кимден сурабай эле сахабалар өзүнчө диагноз коюшту дагы, биз дагы каяктагы бир отпарастар өзүнүн падышасына ушундай урмат сыйда болсо, биз пайгамбарыбызга эмне үчүн мындай урмат сый кылбайлы? Биз дагы ошентели деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи келген учурда сажда кылып, ийилип, жөлөнүп, салам алейк кылышат. Пайгамбарыбыз эмне кылып атасыңар? Биз ошол жерде көрдүк, каяктагы отпарастар ушундай сыйынат экен. Падышасына урматты сыйды өзгөчө кылат экен. Биз эмне үчүн сиз Расулуллах болуп туруп, Алланын элчиси болуп туруп, биз эмне үчүн сизди ушунчалык урматтап сыйлабайлы дейт. Пайгамбарыбыз салам токтогула, адамдын адамга сажда кылышы мүмкүн эмес дейт. Деп кошумча кылып айтып, мындай дейт, не дейт? Эгерде сажда кылуу рухсат берилгенде, мен аялдарды күйөөсүнө сажда кылууга буйрумакмын дейт да. Бул жерде өзгөчө маселе бар. Бизде кабырда эң биринчи намаздан суралат. Намаздагы негизги маселе сажда. Раббыңызга эң жакын болгон учур сажда учуру. Кимге сажда кылышка? Күйөөсүнө сажда кылышка. Эгер сажда кылышка рухсат берилсе, күйөөсүнө да утат. Урматтуу мекендешим, бул жашоонун бүткүл проблемаларын унутуп, кенен эс ала турган жер сажда болуп эсептелет. Аллага эң жакын учур. Ошондо да пайгамбарыбыз бул жерден негизги алына турган сабак маселе ошончолук орчундуу дегенди билдирет бул жерде. Аялдын күйөөсүнө болгон мамилеси өтө орчундуу маселе деген. Урмат сыйы, адеп аклагы, күйөөсүнө кылган жакшылыгы, урмат сыйы бардыгы өтө маанилүү дегени. Кыссадан кысса алышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайсы аял көз жумса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, кайсыдыр бир аял көз жумса, бирок анын артында калган күйөөсү, өмүрлүк жолдошу андан ыраазы болсо, ал аял бейишке кирет дейт. Өзүнүн намысын сактаса, мал мүлкүн сактаса, ибадатта, оразасын, бардыгын диний амалдарды кыла турган болсо, ал аял бейишчил аялдардан. Эрине итаат кылса, урматтуу мекендешим, көзгө көрүнгөн бардык нерсе, жан жаныбарлар бардыгы, периштелер дагы ага истигфар айтат экен. Эгерде күйөөсүн нааразы кыла турган болсо, кайгырса, ар дайым проблемасын айтып, болгон нерседен ызы чыгарып, уруш чыгарып, айтор, күйөөсүн жеп түгөтүү болсо максаты, ал учурда көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн бардык нерсе периштелер дагы аны алат айтат экен. Ошондуктан бул маселе оюнчук эмес. Итаат кылыш керек. Итаат кылыш керек. Урматтуу мекендешим, биз көп маселелерде элдин ичинде жүрөбүз, элден келген суроо жоопторго жооп берип, башка кылып. Бүгүн семьямды багайын, үй бүлөмдү багайын, аялымды, балдарымды багайын деп Россияга, Европага күйөөсү, өмүрлүк жолдош кетет. Иштейт экен, кээ бир учурларда зарплатасын салып, бир учур сала албай калат. Ал учурда аялдар көбү дароо жаман ойго кетишти баштайт. Бул экинчи аял алып алды экен, башка кызга кетип калды экен. Мындай жакшы ойго барбайт да, жакшы ойлойн дебейт. Балким өмүрлүк жолдошум ооруп калгандыр, балким бирөөгө карыз бергендир, балким өзүнүн бир проблемасы чыккандыр. Дароо бир туура эмес жагынан ойлойт да. Мындайча айтканда, азыр коомдо ушул нерсе пайда болду, Алла сактасын. Күйөөсү өмүрлүк жолдош акча салса өтө жакшы, мактоо айтып, жакшы мамиледе болот. Акча салбай калса, бүт каргыш айтып, налат айтып, налыйт да. Мындайча айтканда, саан сыйыр болуп калган өмүрлүк жолдошу. Акчасына карап мамиле кылат да. Алла сактасын. Аял киши барбы, жокпу, ар бир учурда күйөөсү менен бир болуш керек. Бир жан болдуң. Күйөөгө чыктыңбы, болду, ал менен бирсиң сен. Ар бир учурда чогуу болушуң керек. Ар бир кыйынчылыкта, ар бир жеңилчиликте чогуу болушуң керек. Кичине кыйналсаң ажырашып кет, башка болуп кет. Ой, телефон, интернет, жеңил жашоо, чоңоюп, бир калчылыкта жашап чоңоюп, кыйынчылык көрбөстөн, анан кичине кыйынчылык келип калса ажырашып кетип атат да бүгүн адамдар. Итаат кылып, ар бир кыйынчылыкка даяр болушуңуз керек экен. Ар бир учурда эмне болбосун, кандай учур, кайсыл кез болбосун,
кыйынчылыктарга не даяр болуп турат экенсиз. Сулуулугуна ишенгендер бар. Мен сулуумун деп, красавицамын деп, башка деп. Бир сахрайы чөлдө бир адам барып, бир жерден бир кесе суу сурайт экен. Баягы аял чыгат экен. Караса, тааныш аял. Сен ушундай атыдан кеткен, атың өтө белгилүү болгон аял элең, кыз элең, эмне үчүн ушул бир чөлдөгү каяктагы бир жигитке турмушка чыктың дейт экен. Баягы аял карап туруп, бул жигиттин мен өмүрлүк жолдошум күйөөмдүн кайсыдыр бир дуасы кабыл болду, кайсыдыр бир амалы Кудайга жакты, мени ага белек кылып берди дейт. Менин кайсыдыр бир кылыгым, кайсыдыр бир ишим жаккан жок, күнөө кылып койдум. Аллах ушул үчүн, ушул себептен аны мага жаза кылып берди дейт. Бүгүн шарт. Бул өмүрлүк жолдошум мени бейишке кирип кетишим үчүн мүмкүнчүлүк, аны мен ыраазы кылышым керек дейт да. Сулуумун дейт, фигурам жоголуп кетет, бала төрөбөймүн дейт. Бүгүн арыздануулар көп. Урматтуу эже карындашым, ойлонушуңуз керек. Кандай учур болбосун, сиз кээ бирөөлөр сөз келгенде айтып койбосом болбойт. Бүгүн кээ бир кыздар ушул баягы лохурак жигитке кызыгат да, латта жигитке кызыгат. Эмнеге аны башкарып алса болот да? Ал көчөгө жабынып, жакшынакай кийинип чык дебейт. Узун көйнөк ки дебейт, жолу салым дебейт. Мына бала ким деп сурап дагы койбойт. Таап келген акчасын кенен бай анан лох болуш керек болот да эркектер. Аял кыз бала келип ошону кеңири пайдаланып, каалагандай жүрүп, каалаганды кийип, каалаганын ичип жеп, эркек балдар менен каалагандай жүрүп, жада калса тааныштырып да кое берет. Кыздар ошону издеп атат. Алла сактасын. Алла сактасын. Баягы неге спортсмендер баягы чыныгы мужик кызыкпайт? Себеби ал айтат. Анандай жүр, андай жүр деп, аны башкарып алуу кыйын да. Сен, урматтуу эже карындашым, баш ийсең башка чыгасың. Баш ийсең башка чыгасың. Сөз үчүн. Качан баш ийсең гана башка чыгасың. Баш ийбесең мен сени неге башыма коем? Качан сиз баш ийип итаат кылган учуруңузда, анан сизди асмандарга көтөрөт күйөөңүз. Арабтарда ошондой сөздөр бар, барган жериңде кул болгон дейт. Ошондо ханыша болосуң дейт да. Чындыгында бул сөздө кыймат бар. Барган жериңде кул болсоң, анан ханыша болосуң дейт. Сулуулугуңа, фигураңа башкага ишенбе. Ал өткүнчү, өтөт. Сулуулук узакка барбайт. Бир төрөгөндөн кийин болду. Кабатан келишип калат. Пайгамбарыбыз салсам айтат, сиздердин аялдарыңыздар балачан баланы сүйөт дейт, Көп бала болгонду жакшы көрөт. Баланын ар бирин өзгөчө мээримдүү. Эри андан капа болуп калса, колун кармап, бүгүн керпик какпаймын. Эгер сиз менен ыраазы болбосоңуз дейт да. Ыраазычылыгын алат өмүрлүк жолдошум. Мына ушулар урматтуу мекендешим, чыныгы аялдар. Чыныгы бейишке татыктуу аялдар. Биздеги кээ бир маселелерди тактоо үчүн кээ бир адамдар келет, өмүрлүк жолдошун алып, маселени талак маселесин такташ, башка суроолор жооптордун негизинде келишет. Ошол учурда күйөөсү сүйлөйүн десе, аял бул жерде туруп 10 сөз сүйлөп коет. Күйөөсүнүн оозунан сөз чыга элек, бул жерде 10 сөз сүйлөп коет. Аял киши ар нерсени былжырай берет, сүйлөй берет, сайрай берет. Эркек кишиге бир сөзү жакпай калат, анан эркек киши дагы бар сенин жообуңду бердим дейт да. Аял киши ошон үчүн ойлонуш керек. Бир нерсе болсо талагымды бер дей берет да бүгүн. Талак ушунчалык жеңил көрөт аял киши. Мына ойлонуп сүйлөш керек кишини сүйлөп атканда. Талагымды бер десең, 3 талаксың деп койсоң не болосуң анан? Болду, жараштын жолу жок эми. Ошондуктан анын абалына кирип бир жан дүйнөсүн текшерип көр. Бир сөз сүйлөйт экенсиң, туура эмес айтып коюп, алдагынан керектүү сөздөрдү айтып койсо, керексиз болуп калбагын. Ойлонуш керек. Ошо маселелер эркек киши негизи ыз учууну каалабайт. Өмүрлүк жолдош менен эч качан каалабайт. Тынч жашоону каалайт. Баягы ТТХсы деп айтабыз го, акебиздер мынча 1000 метрге атат, оку шамалга карап деңгээл өзгөрөт деп. Саатыга мынча учат, мынча деп. Кээ бир аялдардын
Тытхасы ушундай минутасыга 10.000 сөз да. Сөздөн токтото албайсың аны. Жада калса урматтуу мекендешим, нафил намаз, нафил намаз, нафил орозо кармайм десе аял киши, нафил орозонун дагы күбөсүнөн сураш керек экен. Кармасам болобу, биринчи, төртүнчү күнү кармайын деп атам, сүннөт, ушул нерсеге амал кылайын деп атам деп өмүрлүк жолдошунан сураш керек экен. Бул жерде маселе канчалык орчундуу экендиги көп учурда бүгүн ал дейбиз, бул дейбиз го, кыргыздын жигиттери Аллах разы болсун. Мындай жигиттерди табыш кыйын. Зулумдук кылып койбош керек аял кишилер. Арзуаган помада, арзуаган көйнөк, арзуаган латтапты дагы бөдекелерди деп ызы чыгарбаш керек. Күйөө үчүн жасанат. Өмүрлүк жолдош үчүн жасанат, көчө үчүн эмес. Азыр тескери болуп калды да. Көчө үчүн мен бир эле суроо да. Көчөгө ким үчүн жасанып атасың, эмне максатта жасанып атасың? Үйгө келет, жыртык шляпка менен баягы сасык көйнөгүн кийип алат. Күйөөсүнүн көңүлү жок. Мындай шаарга түшүп келсең, хуник кызды өзү жок да, бүт бардыгы сулуу. Хуник кыз таппайсың. Азыр неге? Бүт баягы красота салону, красотасы дагы бирдекелери көп чыгып, мындай кичинекей безектерди берип эле, бирдеке химикаттарды коюп, кытайский ар бир адам сулуу болуп атат азыр. Эми эркек кишиге жасаныш мүмкүн эмес экен, төрөлгөндө кандай сулуу болсоң сулуу болуп калдың, болсо өмүр бою ошо сулуу эмес бойдон калып кетет экенсиң. Аял кишилер өзгөрөт экен. Аял кишинин ар бир учурда өзгөрөт. Турмушка чыгып аткан учурда, турмушка чыккандан кийин дагы боюнда болот. Ал психология бүт бардыгы өзгөрөт. Себеби кошумча жан кирди жанына. Ар бир учурда өзгөрүп турат. Жада калса айткан сөзү убадасын дагы кайтып беришке болот бул аял кишиде. Аял киши ошондой кыйын маселе өтө. Не максатта? Күйөөң үчүн жасанат экенсиң. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн күйөөң үчүн жасанасың. Бардык химикатыңды башлаганда ошо күйөөң үчүн көрсөтөт экенсиң. Бейишке кире турган жаннати аялдар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жаннати аялдарды айтайынбы деген учурда айтыңыз дейт. Эриге дос, күйөөсүнө дос. Кайгысына кайгырат, кубанычына шерик болот. Өзүнүн укугун ар дайым төмөн көрөт, күйөөсүнүкүн жогору көрөт. Эгер күйөөсү кайгырса, кафасы болсо, бирдекеден тарынып калса, ширин сөздөрдү келип айтып, анын көңүлүн көтөргөн. Ар дайым шерик болгон бул аял урматтуу мекендешим бейишчил аял экен. Алдыганды билиш керек. Бир жерде иштеп калса аял киши таң кылам, ушул иштейт, иштеген жетекчилигинде ордун таап кетет. Окуган университетинде ордун таап кетет. Бардык жерде ордун табат да, күйөөсү менен эмнеге келишпей калат? Кайнене менен дагы, өмүрлүк жолдошу менен дагы жакшы болот. Ширин сөздөрдү айтат. Ери маанайын көтөрөт. Күйөөсү үчүн бар жокко даяр, өзүнүн укугун төмөн көрөт, күйөөсүнүкүн жогору көрөт. Урматтуу мекендештен бир окуяны айтып берейин дедим ушул учурда. Алымдардын бирөөсү жаназага барат экен. Жаназага барса өтө каттуу ыйлайт экен да өмүрлүк жолдошу. Күйөөсү. Барып себебин сурайт экен. Эмне мынча каттуу ыйлайсың? Бул туура эмес. Сиз билбейсиз, ажеке, молдоке. Мен өмүрлүк жолдошум ушунчалык жакшы эле. Мен азыр сыпаттарынан бир сыпат деле айтып берсем, сиздин да көзүңүздөн жаш тегеренет. Эмне? Кандай кыssa, кандай окуя? Мен бир жөнөкөй кедей жигит элем. Менин шефим бай эле, бирок имандуу намаз окуган бай эле. Мына күндөрдөн бир күн келип мен диянаттуулугумду, таквалыгымды көрүп, мени кызыма үйлөнбөйсүңбү деди. Мен да көпкө ойлонбой макулдугумду бердим. Кызы өтө салих аял кыз экен. Мени бейишке тарта турган кыз экен. Бардык нерседе так, бардык нерседе жакшы. Мага кылган кызматы, бутун жууп коюшу, тырнагымды алып коюшу, айтор бардыгы сонун. Ал менен өтө жыргап жашадым. Бирок жегенибиз мага турмушка чыкты, жеген нерселер бүт өзгөрдү. Болсо байда сонун жашоодо жашаган, арзанса болот, башка кылса болот, бирок биз өтө кедей элек. Мен тапканым арам продукттарга башкага жетет.
Биз эт тагы жебейт элек. Баягы болгарский капуста сапуста деген жеңил тамактар, анан арзан тамактар ошолорду жейт элек. Күнөрдөн бир күн базар алып барат экенмин, кайнатамды көрүп калдым. Кайнатам мага карап, кызыма көп еттүү тамактар бере бербеңиз, оор тамактар бере бербеңиз, жеңил капуста дагы бирдекелер берип туруңуз деди. Анан мен таң калып, макул анда деп салам алейкумду кылып бүтүрүп, кайра үйгө келип, болгон окуяны, кайнатам менен болгон окуяны айтып бердим өмүрлүк жолдошума. Өмүрлүк жолдошума айтсам, өмүрлүк жолдошум, аялым нерселерди айтты, болгон нерселерди айтты. Үйгө барган учурда еттүү тамактарды койсо, еттүү тамактарды мага бербеңиздер, мен өмүрлүк жолдошум, күйөөм өтө көп еттүү тамактарды берип, мага жеңил тамактарды бериңиз деп айтат экен. Билдирбейт экен дегени да. Бүгүн халалдык аса толтура, дагы наалайт да. Монау жок, ал жок, бул жок, тынчкай койду. Урматтуу мекендештерим, эже карындаштарым, мен балдардан чоң элем дейт да. Кыйынчылык учур эле. Атам согушка барып, кайра бир буту үзүлүп, темир бут менен кайтып келди. Күндө саар чыгып кетип эшикке, кайра кеч эчтеке таппай келет, жегенге нан таппай келет, ушунчалык кыйынчылык учур дейт. Апам бирок эчтекени билдирбейт эле. Атамдан жашырат эле. Көп нерсени жаап койот эле. Атаң кайгырбасын дейт эле. Мен чоң баласымын, эң чоң баласымын. Азыр атаңар келет, уктагыла. Атаң бир нерсе сурап калса, курсаңар ачпы деп сурап калса, токпуз дегиле деп даярдап коет эле, дайындап коет эле. Мен чоң баламын, уктай элекмин, атам келди. Балам, курсагың токпу? Ооба ток атаке. Не жедиңиз десе, эч нерсе дедим. Себеби мындан биякта эмне деп жооп беришимди апам үйрөткөн эмес эле. Десем атам ыйлай берди дейт да. Ушунчалык кыйын учур. Бирок аялды карасаңыз, атасына көп нерсени жеткирбейт. Көп проблемаларды үйдөгү түшүк маселелерди өзү бүтүрөт. Атаны сүрдүү кылып көрсөтөт балдарына. Чындыгы лидер кылып көрсөтөт. Бала үчүн эң күчтүү максат, эң күчтүү жол башчы бул ата болуп эсептелет. Кийин балагатка жетип башка жерлерди тандап кетет. Бирок ата бул мечта баласы үчүн максат болуп эсептелет. Сени көргөндө кылат, сага окшоп аракет кылат, сага сени дейт. Ошон үчүн өзүңө үлгү бар. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым, сабактан сабак алышыбыз керек, кыссадан кысса алышыбыз керек. Бул сөздөр айтылган бойдон кылбаш керек, амал кылгандардан болойлу.